Адамдын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү ички туюм менен тыгыз байланышта. Эртең менен таңды жакшы ой менен тосуп алуудагы чоң олжо экенин айткан Айдана Ниязбекова ийгиликтерге аракет керектигин белгилейт. Өзүм хоббим ырдаганда аябай жакшы көрөм. Анан ушундай ырларды жаздырып, ушундай фонддор менен иштешем. Алар ушундай иш-чараларына чакырышат. Анан ошо иш-чараларына барып урдап берем. Эне эмгеги кайрымдуулук фонду менен Дубайга барып гастролдоп келдик. Азыр болсо тыныгуудабыз. Бир аздан кийин ушу 7 Дубанды кайра гастролдойбуз. Анан буюрса Турцияга барабыз. Негизи эртең менен турганда эле жакшы ой менен туруш керек. Мен депрессияга түшүп, же мындай чөгүп көргөн эмесмин. Өзүм характеримен деп ойлойм. Анан баарын айтат элем. Эч качан чөкпөгүлө, ар дайым өзүңөрдү позитивде алып жүргүлө. Тагдырдын оор сыноосуна кабылып, күтүүсүз кокустуктардан же түрдүү жагдайлардан улам аргасыз абалга дуушар болгондор бар. Мындай учурда адамдар бири-бирине жардам берүү менен жакшылык кылат. Социалдык жоопкерчилик жана туруктуулук жакшы жашоого болгон ишенимге өбөлгө болот. Экономикасы өнүккөн мамлекеттер ар бир адамдын потенциалын колдонот да. Ар бир адам экономикада бир өзүнүн салымын, чаканын болсо салымын кошот. Анан бизде бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 200 миңге жетти да, мындай айтканда сан. Бул көбүнчөсү жумушсуз да, жумушу жок. Анан ошол эле маалда биз көрүп атабыз интернеттин заманы. Жакшы технологиялар өнүгүп атат. Бул чөйрөдө дагы специалисттер, адистер жетишпейт. Бизге азыр эмне керек мындай айткандачы, мамлекет эмне түшүш керек? Шарт гана түшүш керек да. Эшикке чыга алгандай транспорт, архитектура, инфраструктуралар ыңгайлуу болсо эле, бул адамдар өздөрү мындай өзүнүн тагдырын, өзүнүн жашоосун колуна алып эле окуп, өнүгүп, мындай айтканда 5 жылдык окуунун кереги жок, чакан окууларды кылып, өздөштүрүп, жөндөмдүүлүгүн өршүндөтүп, анан мындай айтканда өзүнө жумуш түзүп, тегерек айлана чөйрөгө жумушун түзүп, мындай туруктуу бир өзгөрүүлөргө келсек болот эле дейм. Себептен кайрымдуулук бул маселени чечпейт да, узак мөөнөткө. Узак мөөнөткө кайрымдуулук чечпейт, себептен көйгөй кала берет. Бул мындай тез жардам сыяктуу да. Мындай туруктуу чечимге кылалы десек, мындай маселенин түп тамырын көрүшүбүз керек да, түп тамырын көрүшүбүз керек. Адамга чындыгында эмне жетишпейт? Жөндөмдүүлүк керекпи? Билим керекпи? Окуу керекпи? Чыга турган шарттар ыңгайлуу болуш керекпи? Анан калган баарын адам өзү алып кетет. Ал баягы анан кийин мунун натыйжасында адам бирөөдөн нерсе жардам сурабай, тескеринче салык төлөөчү болот, ишкер болот. Өзүнүн жашоосун тыңдайт, тегерек айлана чөйрөсүндө жашоосун өзгөртөт. Ошон үчүн мындай айтканда, бүгүнкү күндө социалдык коргоо саясатын өзгөртүш керек да. Бул өзгөчө күн, бул күн адамга адам керек деген күн. Эгер сен кол сунсаң, сага Кудай кол сунат деген проекттин иштетип, биз 2 жылдан бери ушундай жакшы проектлерди өткөрүп жүрөбүз. Бул проекттини биз бир башкача форматта өткөрүп жатабыз. 100дөн ашык көзү азиз, ошо инвалидный коляскаларга отуруп калган биздин күчтүү атуулдарыбызга, жарандарыбызга ушул ийгиликтерге жетишкен спикерлерди чакырып, ошолор мотивация берип, багы максатты бекем койгонго, бир жакшы нерселерге умтулуп, аракет кылып, бул жашоодо бир жеңиштерге ээ болсун деген мотивация бериш үчүн ушундай бир чоң проект өткөрүп жатабыз. Муктаждыкта бири-бирибизге көмөктөшүү менен жашоодогу кыйынчылыктарды чогуу жеңе алабыз. Убагында жардам алган киши турмушта башкаларга да камкор болот. Анткени адамга адам сөзсүз керек. Өлкөбүздүн башкы байлыгы дагы анын жарандары.